Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып коюп пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Алым Кадырбейшин Алиев фармацевтика бизнесине каршы күрөштү баштады. Саламаттыкты сактоо министрлиги фармацевтика бизнесине каршы күрөш баштады. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында мекеменин жетекчиси Алым Кадырбейшин Алиев билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү дарыканалардын көпчүлүгү мурдагы жана азыркы аткаминерлерге тиешелүү. 5 мурдагы саламаттык сактоо министри жана 4 башка тармактагы министрдин дарыканалары бар экен. Чоң күрөш башталды. Алар эми 33 жылдан бери келе жаткан бизнесин оңой жол менен берип коюшпайт да, дейт Алым Кадырбейшин Алиев. Министр мамлекеттик элеман дарыканаларында дарылар бир топ арзан болуп жатканын белгиледи. Андагы дарылардын түрү 2000ге жетип калды. Арзан болгондуктан менчик дарыканалардагы бизден алып жатышат. Мен ага тоскоолдук кылган жокмун, дейт министр. Алым Кадырбейшин Алиев президент Жапаров 2 айдын ичинде элеман дарыканаларын бардык аймактарда ачып, ооруканаларды бекер жана арзан дары-дармек менен камсыз кылуу тапшырмасын бергени кошумчаланды. Тоголок кенин өздөштүрүү иштери активдүү уланууда. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коому Кумтөр кенинен 200 чакырым алыстыкта жайгашкан Тоголок алтын кенин иштетип баштоо үчүн зарыл болгон иш-чараларды жүргүзүүдө. Кумтөр Gold Company жаактын өндүрүшү боюнча президенти Кубанычбек Турдукожоев белгилегендей, Тоголок кенин иштетүү жана Жаңгар таянтында геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө лицензия алынгандан бери 5 ай гана убакыт өткөнүнө карабастан, адистер бир топ иштерди аткарышкан. 1978 жылдан 1982 жылга чейинки мезгилде Тоголок кенин геологиялык чалгындоо советтик адистер тарабынан 1424 метрлик туннель салынган. 40 жылдан бери жабылып турган бул штольнянын 230 метри калыбына келтирилди. Ичине желдеткич системалар орнотулуп, жарыктандырылды. Штольнядан алыс эмес жерге вахталык тартипте иштеген тоо кенчилер үчүн жумуштуулар лагери жайгашты. Ал жерде эс алууга жана тамактанууга зарыл болгон шарттар түзүлгөн, деди Кубанычбек Турдукожоев. Тоголок кенинде 2023 жылдын ноябрь айынан бери бургулоо иштери жүрүүдө. Жалпысынан кен жайында 40 тилкеде бургулоо иштерин жасоо пландалган. Азыркы күнгө карата 40 скважинанын 22си бургуланып, 17 скважинанын үлгүлөрү лабораториялык изилдөөгө жөнөтүлдү. Ошондой эле 2023 жылдын декабрь айынан бери жер астындагы штольняда да жумуштар башталып, ал жактан 4 тонна үлгү проба чогултуу пландалган. Ошону менен бирге 3 кошкон Тоолук ыштагынан кенге чейинки 35 чакырым жол калыбына келтирилип, бул учурда анын кууш тилкелерин кеңейтүү, көпүрөлөрдүн тирөөчүлөрүн бекемдөө иштери жүрүп жатат. Айрым жерлерге жаңы көпүрө куруу пландалып, даярдыктар жүрүүдө. Маалымат үчүн, Тоголок алтын кенин иштетүү жана Жаңгар таянтын геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө лицензия 2023 жылдын 8 августунда берилген. Советтик геологтордун маалыматы боюнча Тоголок кениндеги алтындын запасы 17 тоннага жакын. Учурда жүргүзүлүп жаткан иштердин негизги максаты запастар боюнча маалыматтарды тастыктоо жана алтынды казып алуунун ыңгайлуу ыкмасын аныктоо болуп эсептелет. Кошумчалай кетсек, быйыл Жаңгар таянтында геологиялык чалгындоо иштери жасалат. Мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомин тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомин тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Бишкектин четинде кулаган тик учак 4 адам жандандыруу бөлүмүндө экөөнүн абалы оор. 17 январда абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн 23565 аскер бөлүгүнүн аймагында окуу машыгуу учурунда Ми-8 МТВ тик учагы кыйраган. Коргоо министрлигинин акыркы маалыматы боюнча тик учактын кыйрашынан 11 адам жабыркап, 1 аскер кызматчысы каза болду. 4 жандандыруу бөлүмүндө анын 2-сү өтө оор абалда, 6 адам орточо жаракат алган. Абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн жана Коргоо министрлигинин кызмат адамдары тарабынан бул окуянын жагдайларын тактоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Аламүдүн коктусунда жоголгон кишини издөөгө УКМКнын спецназы тартылды. Аламүдүн коктусунда жоголуп кеткен жаранды издөөгө УКМКнын Альфа спецназы тартылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти.
Маалыматка караганда 27 жаштагы Мухаммед Алы Маматалы уулуну издөөгө кошумча күч тартылды. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин дрондору 62 куткаруучу, кинолог, КАМАЗ, карда жүрүүчү машине тартылды. Мындан тышкары куткаруучулардын негизги курамына УКМКнын Альфа спецназынан 8 кызматкер кошулду дешти министрликтен. Эске салсак, Бишкектин четиндеги Аламудин коктусунда 27 жаштагы Мухаммед Алы Маматалы уулу жоголгон. Ал 14 январдан бери изделүүдө. Кырсыктаган тигучак абадан коргонуу күчтөрүнүн жетекчиси иштен четтетилди. Аскердик Mi-8 МТБ үлгүсүндөгү тигучак кулагандан кийин абадан коргонуу күчтөрүнүн кызматтык адамдары иштен четтетилди. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ведомство мындай кадам объективдүүлүктө жүргүзүү үчүн жасалганын кабарлады. Ал эми Спутник Кыргызстандын ишенимдүү булагы абадан коргонуу күчтөрүнүн жетекчиси Кылычбек Айдаралиев жана анын кол алдындагы бир кызматкер иштен четтетилгенин маалымдады. Бишкек Ош авиакаттамы жанданды. Манас Эл Арал аэропортунун маалымат кызматы Бишкек Ош авиакаттамы жанданганын кабарлады. Эске салсак, кечээ Ош шаарындагы аба ырайынан улам аталган рейстин убактысы жылдырылган. Мындан тышкары Ош Стамбул каттамы да токтотулган. Манас Эл Арал аэропорту жүргүнчүлөрдөн учактардын убакыт саатын карап, керек болсо маалыматты авиакомпаниядан тактап алууну суранды. Президент сизди эмнеге койду? Депутат менен министр Бейшеналиев катуу узулдашып кетишти. Парламенттин жыйынында депутат Сүйүнбек Өмүрзаков саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди сынга алды. Жыйында депутат учурда саламаттык сактоо тармагына эл тарабынан нааразычылыктар болуп, ооруканаларда акча алуулар уланып жатканы тууралуу айтылып жатканын белгиледи. Сөзүн улай ал жакында эле Бишкектеги ооруканада каза болгон 2 наристе менен жаш келиндин өлүмү тууралуу маселени көтөргөн. Сиз тартипти карабайсызбы? Биринчи тартип болушу керек да. Буйрук чыгарып жерлерде көзөмөлгө албасаңыз, бул сизге жакшылык алып келбейт. Сиз мактоо менен келдиңиз, абдан начар кетип каласыз, деди депутат. Депутаттын сөзүнө Алымкадыр Бейшеналиевдин жообу кыска болуп, ал иштейбиз, тартипти алып келгенге аракет кылабыз деген. Бирок анын жообуна суроо узаткан депутат Өмүрзаков канааттанган жок. Мындан улам вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев министрге кайрылып толук кандуу жооп берүүнү талап кылган. Эки сөз менен жооп берип койдуңуз го, кандай иштерди алып барсаңыз эмне кыласыз, ошолор боюнча бербейсизби, деди Сыдыгалиев. Министр Бейшеналиев ооруканалардагы акча алуулар боюнча башка дарыгерлерге бул көрүнүш уланса кызматтан алынары тууралуу эскертүү берилгенин белгиледи. Ал эми 2 наристенин жана келиндин өлүмү боюнча Бейшеналиев министрлик тарабынан комиссия түзүлүп, милицияда териштирүү жүргүзүп жатканын айткан. Андан соң Өмүрзаков министрдин кыска жооп бергенин сындады. Мен каза болгон наристелер, жаш келиндер боюнча бир нече көйгөйлүү маселе көтүрсөм, министр 2 сөз менен токтотуп койду. Оорукананы сиз көзөмөлдөшүңүз керек. Аны президент карабайт да, президент анда сизди бул жакка эмнеге койду? Сиз экинчи жолу иштейм деп келдиңиз, иштеңиз анда жакшыраак, адамдар өлүп жатат. Бизге ооруканада акча алуулар токтобой жатат деп кайрылышууда, сиз келгенден баштап кайра күчөп жатат. Ушуну жакшыраак караңыз. Биз сизди жаман көрүп, жамандап жаткан жерибиз жок, фактылар менен айтуудабыз. Элдин сөзүн угуп, сизге кайрылып караңыз, көзөмөлдөңүз тартипке салыңыз деп жатабыз, деген эл өкүлү. Ассаламу алейкум туугандар, биздин катталуучулар, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Биз жаңы турга, экинчи турга старт берип турабыз туугандар. 1 саат алдыңкы видеону көрүп, кечеги утуучуларды көрүп алсаңыздар болот. Азыр мен экинчи турдун приздери менен тааныштырып кетейин туугандар. Бул оюнда Nexia 1 койдум, дагы биринчидегидей. Ошонун өзү да свет 2006-жылкы 1.5 объемдуу коробкалары механика сонун машина туугандар. Утуп аласыздар, чөткү машина. Анан бул главныйды анан тааныштырам туугандар, обзор менен чогуу. Биздин 3-чү машинабыз Nexia 2. Көрүп турасыздар, алча свет деп коет. 2010 болуш керек жылы. Коробкалары жакшы, моторуда эч кандай проблема жок, таза, чөткү машина. Буну дагы 1 билет алып, 2 билет алып утуп алсаңыздар болот. Бул оюнга жакшы машиналар койдум деп ойлойм туугандар. Себеби акчасы дагы башкача болот, айтам туугандар. Эми бул ортодогу машинаны 210, уялбай мактасам болот. Уялбай мактасам болот. Объему 3.2 туугандар. Объему 3.2, жылы 99, күчтүү машина 3.2, бензин, автомат туугандар. Өтө сонун машина, видео обзордон көрүп аласыздар. Буну дагы 1 билет, 2 билеттен утуп алсаңыздар болот. Кимдир бирөөгө пешенеңиздерге жазып турат туугандар. Анан бул оюнда бир өзгөчө призибиз бар. Ушул 4 телефонубуз бар. Мен азыр бир жакындатып көрсөтүп коеюн телефонду алып. Ушул телефон Galaxy A24. 2 жашыл светте, 2 кара светте. Либо жактан утсаңыз, доставкасын менен берип беребиз, таксиден тосуп аласыз. Ушул 4 телефонду кошуп койдук туугандар. Эми бул оюнга кантип катышам, кандай приз, нелер бар десеңиздер туугандар, бул оюн биринчи билеттин баасын айтып коеюн, 500 сом. 500 рубль болот туугандар. 500 рубль, 500 сом болот дагы 2983 билет болот туугандар.
2980 общий билеттин количествосы 500 сомго 500 рубльге 127 приз бар туугандар. 3 машина, 4 телефон. 127 призди 500 сомго 500 рубльге билет алып, ушул приздерди утуп алсаңыздар болот. Азыр главный мерсин призинин ички обзорун полный таанышып, общий машиналар менен тааныштырабыз туугандар. Билет алышка шашылыңыздар. Билет алыш описанияга номер жазып койдук. Российский номер +7 925 906 27 04 кылсаңыздар, ушул номерге Сбербанк уланган. Ушул номерде WhatsApp бар. Сразу чекти жөнөтөсүздөр, билетиңиздер тез эле барат. Кыргызстан үчүн ушул видеого Мбанк коюп койдук, аягы 87. Бирок Мбанктан момент чекти жөнөтүңүздөр. Бир күндөн кийин чек келсе билет барбайт, акчаңыздар да кайтпайт. Момент сразу чек жөнөтүңүздөр, билетиңиздер барат. Кыскача жазып коюңуздар. Болду, ийгилик, барыңыздарга билет алып ушул биздин машиналарды утуп алыңыздар тууган. Кыргызстан менен Таиланддын беттеши оор беттеш болду, үмүтүбүз акталган жок дейт Таркович. 16 январда футбол боюнча улуттук курама команда Катарда өтүп жаткан Азия кубогунун алкагында алгачкы беттешин өткөрдү. Биринчи турда Тайпада улуттук курама команда менен Таиланддын курама командасынын беттеши Таиланддын жеңиши менен аяктаган. Улуттук кураманын баш машыктыруучу Штефан Таркович биздин команда үчүн оор беттеш болду, үмүтүбүз акталган жок деди. Таиланд биз менен бирдей деңгээлде ойногон курама экендигин билчүбүз, бирок командада дагы эле көптөгөн чечиле элек жана алардын үстүнөн иштей турчу маселелердин бар экендиги анык болду. Футбол бул айып аянтчаларында кылдаттыкты талап кылган оюн. Биз борбордо жакшы ойноо көргөздүк, бирок айып аянтчаларда жетиштүү деңгээлде ишенимдүү ойноп албадык. Бүгүнкү жеңилүүнүн негизги себеби да ушул болду. Биз оюнду талдап, оюнчулар менен сүйлөшүүбүз керек. Атаандаштын жана өзүбүздүн айып аянтчаларыбызда туура чечимдерди кабыл алууну үйрөнүшүбүз керек. Турнир биз үчүн али бүт элек. Алдыда 2 беттеш бар. Биз Сауд Арабиясы жана Оман менен оюндарда кезгелебиз деген ал. Көлбаевден алынган 2 машина УКМК менен президенттин иш башкармалыгына берилди. Кримтебел камчы Көлбаевке тагандык 2 автоунаа УКМК менен президенттин иш башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги тастыктады. Эске салсак, өткөн жылдын ноябрь айында Көлбаевке тийиштүү 6 автоунаа аукционго коюлуп, бирок сатып алуучулар табылган эмес. Көлбаевдин мүлкү өз каалоосу менен өткөрүп берүү келишиминин негизинде аукционго коюлган. Документке үй бүлө мүчөлөрү кол койгон. 2019-жылы Kia X-Line УКМКга берилди. Буга чейин коюлган аукциондо 1,1 миллион сом суралып, бирок сатып алуучулар табылган эмес. 2017-жылы Mercedes-Benz S600 27,5 миллион сом, 25,5 миллион сомго бааланган. Калган 4 автоунаа экинчи ирет аукционго коюлду. Оторбаева менен Ниязова сурактан чыгышты. 24 KG маалымат агенттигинин директору Асель Оторбаева менен редактору Махинир Ниязова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берип чыгышты. Жактоочунун айтымында иштин статусу өзгөргөн жок. Оторбаева менен Ниязова иште күбө катары өтүүдө. 24 KG маалымат агенттигинин директору Асель Оторбаева жана сайттын редакторлору Махинур Ниязова менен Антон Лымарь 15 январда УКМКга сурак беришкен. Алар кылмыш жаза кодексинин согушту пропагандалоо беренеси менен козголгон кылмыш ишинде күбө катары суралышкан. Маалыматтарды ачыкка чыгарбоо катына кол коюп берген айтышкан. Атайын кызмат 15 январда 24 KG агенттигинин кеңсесинде тинтүү жүргүзүп, мөөрү басып кеткен. Кылмыш иштин алкагында кеңседеги компьютерлер, ноутбуктар, электрондук каражаттар жана кылмыш үчүн маанилүү делген башка буюмдар алынганы кабарланган. Кыргызстанда былтыр каржы пирамидасынан 350дөн ашык адам жабыркаган. Кыргызстанда былтыркы жыл ичинде жалпы 350дөн ашык адам жабыркаган. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда келтирилген материалдык чыгым 68 миллион сомдон ашкан. Ал эми кылмыш иштери боюнча жалпысынан 40 адам жоопко тартылган. Каржы пирамидасына байланыштуу кылмыш фактыларынын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында, Жалал Абад жана Ысык көл облустарында катталса, калгандары Чүй, Баткен жана Талас облустарында аныкталган. Фактыларды талдай келгенде жеңил акчанын артынан түшкөн жарандарыбыз аз убакыттын ичинде чоң дивидендтерди убада кылган кайрымдууларга акча берип алданып келет деп айтылат маалыматта. Ийим алдамчылар адатта жакшы манипулятор экенин жана акча алуунун жаңы жолдорун ойлоп табуу менен адамга психологиялык жана эмоционалдык жактан таасир этүүнү биле турганын кошумчалады. Валиева президент көз карандысыз журналисттер менен жолугушууну суранабыз. Кыргызстандын медиа аракет платформасынын жетекчиси Тамара Валиева президенттин маалымат каражаттары менен диалогко чакырды. Бул тууралуу ал Бишкекте өткөн маалымат жыйында билдирди. Биз президенттен бош убактысын бөлүп көз карандысыз журналисттер менен жолугушууну суранабыз. Бизге сүйлөшүү керек, компромисс керек, журналисттерге болгон таарынычтарды унутуп, кең пейил адам катары мындан жогору болгула, деди Валиева.
16 январда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына шектүү катары жеткирилген 11 журналист милициянын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камакка алынган. Алар Тимиров Лайв айт десе долбоорлорунда иштеген, мурда иштеп кеткен кызматташкан журналисттер жана активисттер. 15 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери 24 KG маалымат агенттигинин кеңсесинде айрым техникалык каражаттарын алып кеткен жана 3 кызматкерин сурак алып кое берген.